Салам радиосунда жаңылыктар. Баткенден салам, эфирде жаңылыктар, микрофондо Исабек Максутов. Кадамжайда 9 жаштагы баланы унаа сүзүп кетти. Бүгүн 22 октябрь 12:57 чамасында Кадамжайдын Орозбеков айылында Honda Fit үлгүсүндөгү унаа батыштан чыгышты көздөй бара жатып жолдон чуркап чыккан 9 жаштагы мектеп окуучусун сүзүп кетти. Бул тууралуу облустук милициянын жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн маалымат катчысы Бектемир Мамытов билдирди. Жөө жүргүнчү денесинен жарат алып, Кадамжай шаардык ооруканасына кайрылган. Бул жол кырсыктын жагдайлары боюнча териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Кадамжайда жол кырсыгынан 2 кыз жарат алды. Облустук милициядан билдиришкендей, кече 21 октябрда Кадамжайдын Жиделек участкасында Нокат районунун 19 жаштагы тургуну унаасында бара жатып рулду башкара албай, жол четине чыгып кеткен. Натыйжада унаадагы жүргүнчү 2 кыз денесинен жарат алып, Кадамжай жалпы практикалык дарыгерлер борборуна кайрылган. Бул маалымат райондук милициянын маалыматтардын электрондук журналына катталып, учурда текшерүү иштери жүрүп жатат. Кызылкая шаарында 65 үй селден корголот. Кызылкая шаарынын аймагында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери сел кооптуулугун алдын алуу жана кесепеттерин жоюу иш-чараларын көрүп жатат. Анын алкагында шаар аймагындагы сел өткөрүүчү сайды тазалоо иштери уланууда. Шаардын Чоң Жинжиген айылында белгиленген жумуш көлөмү аткарылып бүткөрүлсө, аталган айылдагы 65 турак үй менен кошо 3000 чарчы метр ички чарбалык жол, 1,5 гектарга жакын айыл чарба жер аянтында да сел кооптуулугу жоюлат. Сизде Салам медиасы тарабынан даярдалган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Саламыңыз түз болсун.